Assalamu alaikum. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayanından dağın bir kısım körgөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тагыраак айтканда бүгүн сиздер менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына арналган бул эмгектин кезектеги барагын барактайбыз иншаллах. Бүгүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын санжырасы жөнүндө сөз кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын санжырасы бул пайгамбарлыкты түшүнүүдөгү эң олуттуу маселелердин бири. Ошондуктан кунт коюңуздар жана бул тасманы көрүп бүткөндөн кийин да өз алдынча мүмкүнчүлүк таап изилдегенге аракет кылыңыздар. Кандай чогуу изилдейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын изилдеген биз барактаган эмгектердин дээрлик баарында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинки пайгамбарлык чынжыр негизинен 3 санжыра бөлүгүнөн турганын байкадык. Тагыраак айтканда, Адам алейхиссаламдан баштап Ибрайым алейхиссаламга чейинки бир чынжыр, Ибрайым алейхиссаламдан баштап Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 21-чи илгерки муун атасы Аднанга чейинки чынжыр жана Аднандан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинки чынжыр. Мына ушул 3 чынжырды окумуштуулар ар башкача баа беришиптир. Тагыраак айтканда Адам атадан баштап Ибрайым алейхиссаламга чейинки чынжырды бүт окумуштуулар так эмес деп табышкан. Ал эми Ибрайым алейхиссаламдан Аднанга чейинки чынжырды окумуштуулардын бир бөлүгү так десе, бир бөлүгү так эмес деген. Бирок Аднандан баштап Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинки 21 муунду бүт окумуштуулардын бардыгы бир добуштан так жана чын деп белгилешкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урусу арапташкан араптардан, такта айтканда Исмаил алейхиссаламдын Кидар аттуу уулунан башталат. Исмаил алейхиссалам Меккени негиздеп гана калбастан өмүр бою ушул шаардын башкаруучусу болуп жашады. Тагыраак айтканда Мекке шаарынын негиздөөчүсү жана биринчи мэри Исмаил алейхиссалам. Анын көзөткөн соң бийлик анын уулу Кидарга өтөт, Кидардан Набитке өтөт. Алардын да көзөткөн соң Мекке үстүндөгү бийлик Исмаил алейхиссаламдын кайнатасы Амр ибн Мудатка өтөт. Ошону менен бийлик Журхумдардын колуна тиет. Исмаил алейхиссалам 130 жашында көз өткөн. Жана анын сөөгү Аль-Хиджарга, Енеси Азардын жанында коюлган. Кийинчерээк Мекке кеңейип, үйлөр таштан салына баштаган. Кудуктар казылып, Каабанын алдында базар пайда болгон. Мекке диний борбор катары таанылып, андагы буттарды жана Каабаны тейлөөнүн салттары калыптанган. Тарыхтан Исмаил алейхиссалам Иса алейхиссаламдын төрөлүшүнөн 20 кылым мурда жашаган деген маалымат бизге белгилүү. Тагыраак айтканда, Исмаил алейхиссаламдын көз өткөндөн кийин анын 2 уулунун бийлигин эске албаганда, Журхумдардын бийликте турганына 2000 жылдай убакыт болгон. Тагыраак айтканда, Журхумдар 2000 жылдай Меккенин үстүндө башкаруу жүргүздү. Бир кезде Мекке бийлигине турган Журхум уруусу зияратка келгендерди кыйнап, Каабадагы баалуу буюмдарды талай баштаганда, Хуза жана Мудар уруулары биздин замандын 2-чи кылымында аларды Меккеден кууп чыккан. Хуза уруусу Меккени 300 жылдай бийлейт.
Жана бул доордо Аднандар Нежге тарап Ирак менен Бахрейндин чектерине жетет. Ал эми Меккени тегеректеп жашаган Курайш уруусу Кусай ибн Кылапка чейин эч кандай саясий да, экономикалык да жашоого аралашкан эмес. Кусай атасынан эрте ажырайт. Энеси башка бирөөгө турмушка чыгып, Кусай энесин жана өгөй атасын Шамга ээрчип кетет. Кусай Меккеге бойго жеткенде кайтат жана ошол кезде Меккеде башкарып турган Хуза уруусунун башчысынын Хубба аттуу кызына үйлөнөт. Кайнатасы көз жумган соң Кусай менен башка уруулар ортосунда бийлик маселесинде тартыш пайда болот. Бул тартыштын чечилишинин натыйжасында Кусай Кабанын кароочусу, эшигин ачуучусу, ажыларга кызмат көрсөтүүчүсү жана ошондой эле Меккенин башкаруучусу болуп тайындалат. Кусайянын алгылыктуу иштеринин бири ал мына ушул жерде, мына ушу мен турган жерде Курайштардын парламентин түзгөн. Худжра, тагыраак айтканда Даран Надва. Ошол жерден Курайштар өздөрүнүн социалдык, экономикалык, саясий маселелердин баарын чечкен. Жана бул Даран Надванын эшиги Кабанын эшигине тушташ болуп турган. Кусай улгайганда бийлигин Абдуманафка мурастайт. Анында көз өткөн соң ажыларды сыйлоо Абдуманафтын урпактарына, ал эми чогулуш үйү Желек жана Кабанын ачкычы Абдудардын урпактарына бөлүнгөн. Абдуманафтын уулдары да өз ара чучкулак тартып, кызматтар Хашим ибни Абдуманафка тиет. Пайгамбарыбыздын уруусу Хашимиттер уруусу деп аталат. Анткени Пайгамбарыбыздын уруусунун башталышы анын бабасы Хашим ибн Абдул Муталиптен тараган. Демек азыр биз ошол Хашим Пайгамбарыбыздын Хашим бабасы жана анын урпактары жөнүндө сүйлөшөбүз. Мекке эли сырт менен соода сатык кылып жан баккандыктан Хашимдин демилгеси менен кышында Йеменге, жайында Шамга кербен жөнөтүү жолго коюлган. Натыйжада соода кербендери менен келип жаткан мөмө жемиштерге, буюм тайымдарга, эмеректерге, кийим-кечекке толгон Мекке чөлкөмдөгү ири соода борборуна ал эми Курайштар зобололуу таасирлүү урууга айланат. Бул учурда Мекке борборунда турган Кабадан түндүктөн түштүктү көздөй 1000 метрге, 1 километрге жакын, ал эми чыгыштан батышты көздөй 600 метрге чейин кеңейет жана шаар келбетине келе баштайт. Ага чейин үйлөр төгөрөк формада салынып келген болсо, биздин замандын 4-кылымынан баштап Меккеде үйлөр 4 буштукка айлана баштайт. Жана доктор Хамидуллахтын изилдөөсү боюнча, ошол биздин замандын 4-кылымында Меккеде 10 миңге жакын эл жашаганы айтылат. Бир жолу Хашим соода менен Шамга баратып, Ясрибте Ан-Наджар уруусунан Сальма бинт Амр аттуу кызга үйлөнөт. Бир аз жашаган соң кош бойлуу жубайын кайын журтуна табыштап, Шамга жолун улантат. Жана Палестинанын Газасына жеткенде күтүүсүз көз жумат. Аялы Сальма биздин замандын 497-жылы көз жарат жана бөбөккө Шайба деп ат коёт. Хашимдин үйлөнгөнү, баласы тууралуу Меккедеги туугандары кабарсыз болот. Хашимден соң ажыларга кызмат көрсөтүү милдети анын Файят, ашып ташып туруучу лакабын алган Ал-Мутталиб аттуу бир тууганына өтөт. Ал-Мутталиб Хашимдин уулу Шуайба жөнүндө кийин кабар угат жана аны Меккеге алып келүү үчүн атайы Ясрибке барат. Алгач энеси Шуайбаны кое бергиси келбейт, бирок Шуайба каны тартып Меккеге кайтууну каалайт. Ал-Мутталиб Шуайбты төсүнүн артына учкаштырып келет. Мекке эли Шуайбты
Ал Мутталиптин кулу экен деп ойлойт жана Абдул Мутталип деп чакыра баштайт. Ал Мутталип бир кезде Йеменге соода иштери менен аттанып, Радманга жеткенде көз жумат. Ал эми анын ажыларга көрсөткөн Кабаны тейлеген кызматтары Шуайбка өтөт. Шуайб да бат эле эл арасында өзүнүн кылган кызматы, мүнөзү, кол ачыктыгы менен сүймөнчүккө айланат. Ошентип бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын өмүр баянындагы эң алгачкы керектүү болгон түшүнүктөрдүн бирине токтолуп өттүк. Тагыраак айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын санжырасын изилдеген аракет кылдык. Муну өз алдынча да изилдөө керек. Эмики көрсөтүүдө Аллах субханаху ва таала насип этсе, биз сиздер менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын уруусу жөнүндө сөз кылабыз. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын санжырасынын уландысы болуп эсептелет. Демек, биздин каналга жазылыңыздар жана лайк басыңыздар, башкаларга да бул тасмаларды таратууга жардам бериңиздер.